Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн география сабагыбызды баштайбыз. Номер 48 орто мектебинин мугалими, география мугалими Сыдыкова Бактыгүл. Бүгүнкү темабыз Евразия материги, материктин физгеографиялык абалы жана көлөмү. Борбордук жана Түндүк Чыгыш Азияны ачуу жана изилдөө тарыхы. Евразия материги жер шарындагы эң чоң материк болуп эсептелет. Бул жер шарынын түндүк кеңдигинде жайгашкан. Евразия материгинин төрт тарабынан 4 океан курчап турат. Чыгышында Тынч океаны, түндүгүндө Түндүк Муз океаны, батышында Атлантик океаны, ошондой эле түштүгүндө Инд океаны. Башка материктерден өзгөчөлүгү бул материкте ичинде деңиздер жайгашкан. Арал деңизи, Каспий деңизи, Кара деңиз, Азов деңизи. Башка бир дагы материкте деңиздерди кездештирбегенсиңер. Четки точкалары: батышында Рокка тумшугу, түндүгүндө Меджусон тумшугу, чыгышында Дежнев тумшугу, түштүгүндө Пиай тумшугу. Ошондой эле материк өтө чоң болгондугуна байланыштуу жаратылыш шарты дагы өтө татаал жана ар түрдүү. Түндүгүнөн түштүгүнө чейин бардык климаттык алкактар жана жаратылыш зоналар жайгашкандыгы жөнүндө көрүп турасыңар. Евразия материги 2 континентке бөлүнөт. Евразия материгинин шарттуу түрдө Урал тоосунун чыгыш этеги, Емба дарыясы, Каспий деңизинин түндүк жээги, Кумамач чуңкуру, Кара деңиз, Азов деңизи, Жер ортолук деңизи жана аларды бири-биринен бөлүп турган кызыктар бөлүп турат. Бул картадан болсо Азия континентинин чоңдугун көрүп турасыңар балдар. Ал 44 миллион километр квадрат ээлейт дагы. Европа 10 миллион километр квадратты ээлейт. Бул картада Европанын физгеографиялык картасы. Бул картада Азиянын физгеографиялык картасы. Евразия бул маалыматты жазып алсаңар да болот балдар. Евразия биздин планетабыздагы эң чоң материк, анын аянты 54 миллион километр квадрат. Жалпы кургактыктын аянты 149 миллион километр квадрат. Демек анын 1/3 бөлүгүн жада калса 1/3 бөлүгүнөн дагы көбүрөөк бөлүгүн ээлеп турат. 10 миллион километр квадратын Европа, 44 миллион километр квадрат аянтын Азияга туура келет. Материктин туш тарабынан курчап турган океандар анын жээктерине жакындаганда көптөгөн деңиздерди, булуңдарды, кызыктарды жаратат жана кургактыкка жиреп кирген жерде аралдарды, жарым аралдарды пайда кылат. Дагы бир нерсе, жер шарындагы эң бийик Гималай тоосу. Гималай тоосундагы эң бийик чокуу жомолуңма 8848 метр Евразиянын мынау жеринде жайгашкан. Бул абсолюттук эң бийик чокусу болуп эсептелет. Абсолюттук бийиктигинин эң төмөн жери 405 метр. Бул Өлүк деңизи. Дүйнө жүзүндөгү эң жамгыр көп жааган черепунча бул Гималай тоосунун түштүгүндө бир жылда 10.000 миллиметрден көп жамгыр жаайт. Евразиянын айланасында жарым аралдар жана аралдар. Муну шарттуу белги менен көрсөтүп койдум балдар. Дайыма биз картаны иштегенде шарттуу белгилер менен иштейбиз. Жарым аралдарды кара сызыктар менен, аралдарды кызыл сызыктар менен. Карайбыз балдар. Скандинавия жарым аралы, Пиреней жарым аралы, Апеннин жарым аралы, Балкан жарым аралы, Кичи Азия жарым аралы, Аравия жарым аралы. Биз жарым аралдарды окуганда Аравия бул эң чоң жарым арал деп окуганбыз. Муну дагы эсиңерге түшүргүлө. Индостан жарым аралы, Индокитай жарым аралы, Корея жарым аралы, Камчатка жарым аралы, Чукотка жарым аралы, Таймыр жарым аралы. Албетте жарым аралдардын чоң-чоңдорун гана көрсөттүк. Батышында Ирландия аралы, Улуу Британия аралы, түштүгүндө Шри-Ланка аралы, чыгышында Япон аралдары, түндүгүндө Жаңы Сибир, Жаңы Жер аралдары. Муну контур картага түшүрүп кайтарым байланыш кылсаңар болот балдар. Евразия материгинин борбордук бөлүгүндө биз жашаган Кыргызстан Республикасы жайгашкан. Мына карайбыз балдар. Изилдөө тарыхына келе турган болсок, Ермак эң биринчилерден болуп Батыш Урал тоолорунан Сибирге жортуул жасаган 1581-1584 жылдары өзүнүн жортуулунда Енисей, Лена дарыяларын алаптарын ачкан. Орустун көрүнүктүү географы Семенов Тянь-Шанский бул
Тянь-Шань тоолоруна 2 рекет саякат жасап, алардын чек араларын Кан теңири чокусун аныктаган. Ысык көлдү изилдеп, ага 118 дарыя куйса дагы бир дагы дарыя алып чыкпагандыгы жөнүндө далилдеген. Картадан көрөбүз балдар. Андан тышкары мына Тянь-Шань тоолору бул Алпыдан бийик экендигин далилдеген. Жанар тоолордун бири дагы жерде жанар тоонун жоктугу жөнүндө айткан. Ошондой эле тоо капиталдарындагы ландшафттар бийиктик алкактуулуктары боюнча изилдеп, жазып калтырып кеткен. Ушул Тянь-Шань тоолорун изилдеген 2 жолу изилдеп, бардыгын аныктап жазып чыккандыгы үчүн Семеновго Тянь-Шанский деген наам ыйгарылган. Көрөбүз балдар. Семенов Тянь-Шанскийдин саякаты. Дагы бир көрүнүктүү географыбыз Пржевальский. Бул Борбордук Азияны ар тараптан изилдеген. 1870 жылы Монголия, Кытайга саякат жасаган. Ошондой эле Хуанхэ, Янцзы дарыяларынын башкы куймалары картага түшүргөн. Ошондой эле бул Борбордук Азияга 4 жолу саякат жасап, 5-чи жолу саякатында дүйнөдөн кайткандагы өлөр алдында ал сөөгүн Ысык көлдүн боюна, Теске Алатоонун этегине коюнуп өтүнгөн. Ал өзүнүн саякатында 818 илимге белгисиз өсүмдүктөрдүн түрүн, ошондой эле ондогон жаныбарлардын түрүн ачкан. Пржевальский жылкысын, Азиянын төөсүн, бул Пржевальский жылкысы жазып калтырган. Өзүнүн саякатында ал атчан, жөө 33 000 километрден ашуун жол ачкандыгы жөнүндө айтылат. Ал ошол изилдеп жазган тоо кыркаларынын бардыгын калтырып, ушул Борбордук Азияны изилдөөдө ачууда өзүнүн зор салымын кошкон саякатчылардын бири болуп эсептелет. Карайбыз балдар саякатчылардын жолдорун. Бул Семенов, Пржевальскийдин Борбордук Азияга саякаты. Андан кийин 17-кылымдын ортосуна чейин Орус деңиз саякатчылары Ямал, Таймыр, Чукча жарым аралдарын ачып, Түндүк Муз океаны аркылуу мынакей Ямал жарым аралы, Таймыр жарым аралы, Чукотка жарым аралы, мынакей Түндүк Муз океаны аркылуу көрөбүз балдар. Түндүк Муз океаны аркылуу Тынч океанга өтүп, Азияны Америкадагы байланышпаган кургактык экенин далилдеген. Балдар, биз бүгүн силер менен Евразия материгинин физгеографиялык абалын, Борбордук Азиянын изилдөө тарыхы жөнүндө азын-аулак маалымат бердик. Эгерде түшүнбөгөн суроолоруңар боло турган болсо, кайтарым байланыш кылып суроолорду жазсаңар болот. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат.